Саламатсыңарбы? Бүгүн биз дагы бир жолу тиземун жана анын орушу тууралуу сүйлөшөбүз. Бирок биз бардык оорулар жөнүндө эмес, тескеринче тизени бүгүү жана түздө ооруткан учурлар, ошондой эле отуруп турганда пайда болгон оорулар жөнүндө сөз кылабыз. Кээде мындай оорулар тизе муундарын сөктүн туура эмес жайгашуусуна байланыштуу болушу мүмкүн. Эгер тизени карасак, анда сан сөөгү менен жилик сөөгүнүн муундалуусу бир аз оңго же солго жылып кетиши же бир аз буруш менен жайгашышы мүмкүн. Бул өтө көп кичинекей жылыштар, бирок алар тизеде абдан ыңгайсыз сезимдер жаратышы мүмкүн. Мындай оорулар көп учурда ниетсиз пайда болуп, ооруну басаңдатуучу дарылар да физиотерапия жардам бербей, адамды узак убакыт кыйнап жүрүшү мүмкүн. Ал үчүн тизени бир аз бөгүп, анын бөгүлүп ачылышын текшеребиз. Оорунун кайсы кыймылда пайда болуп жатканын аныктоо өтө маанилүү. Оору сезилген учурда алакандык кырын тизе муунун үстүнө жана астына сан сөөгүнүн жилик сөөгүнө коебуз. Андан соң сөөгүктөргө катуу эмес, бирок так перпендикулярдуу насым жасайбыз. Бул көч болжол менен 3-4 килограммга барабар болуш керек. Андан кийин ошол эле кыймылды кайталап көрөбүз. Эгер биз сөөгүктөрдү туура жайгаштырсак, анда оору баары эле жоголуш керек. Эгер оору жоголсо, анда ушул кыймылды 10 жолу 3 топтун менен кайталайбыз. Кээде бул процедураны бир күндөн кийин кайра жасоо керек болот. Ошондо оору толугу менен жоголот. Эгер жардам бербесе, анда колдун абайын өзгөртүп көрүңүз. Бирок кол тизенин төмөн жагынан сырткы тарабынан, экинчиси тизенин жогорку жагынан тышкы тарабынан болуш керек. Ушул эле басым жасап кайра текшерип көрүңүз. Эгер бул дагы жардам бербесе, анда айлантуу кыймылдарын жасап көрүңүз. Ал үчүн буттун учун ичкери буруп, бирок сан сөөгү түз кармап, тизе түз карашын камсыз кылыңыз. Андан кийин кайрадан ошол эле кыймылды так жасайбыз. Бул да ооруну жок кылат. Эгер маселе сөөгүктөрдүн айлануусу менен байланыштуу болсо, ошондо эле тескерисинче жасап көрөбүз. Бутту 15-20 градус сыртка буруп, сан сөөгүн түз кармоо керек. Эгер түз кармоо кыйын болсо, анда колуңуз менен жардам берип, бир аз алдыга турсаңыз болот. Эгерде ооруну жок кылса, анда ошол кыймылдарды кайталаңыз.